жашоо абалы, саламатсыңар менен алтындай болгон акылдуу окуучуларым. Саламатсызбы. Балдар, сабагыбызды баштаардан мурун биз эки топко бөлүнүп алалы. Күл тобу жана гүл тобунан орун алсак. Балдар, алгач биз эки топко бөлүнүп алдык. Эми күн тобунун гүл тобуна арнаган жагымдуу маанайын тартуулап коелучу. Үйдө да, бакчада, өсөт дайым талаада. Майрамында буларды берет кылам апама. Дайыма жайнап гүлдөй болула. Азаматсыңар гүл тобу. Анда эмесе гүл тобуна арнаган жагымдуу маанайын угуп көрөлү. Жарык чачып керемин, жуулук дайым беремин. Мен жок болсом жашоо жок, айткылачы мен киммин. Дайыма жаркырап күндөй болула. Азаматсыңар балдар. Мен да силерге жагымдуу маанай тартуулайм. Ушул сабагыбызды эреже менен баштаардын алдында алтын эрежеге көңүл бөлө кетсек. Кана балдар, Айдегин, айтып койчу. Сабакка даярбыз. Андан кийин дагы ким айтат? Башкага көңүл бурбайбыз. Дагы ким айтат балдар? Кана Дептерди ачып таза жазабыз, өз билимибизди өркүндөтөбүз, өз алдынчалыгыбызды биз көрсөтөбүз. балдар, биз өткөн сабагыбызда жай сүйлөм деген темада өткөнбүз. Анда эмесе бүгүн доскадагы сүрөттөргө көңүл бөлөлү. Балдар, доскада сүрөттөргө көңүл бөлөлү. Ушул сүрөттөр боюнча ар бир топ бирден жай сүйлөм түскөнгө 1 минутта убакыт берем. Кана башталды. Кана балдар, убактыбыз бүттү. Даярбызбы? Ооба. Кана гүл тобунан баштайлычы. Жай сүйлөмгө карата сүйлөм. Кана Жазел, түзгөн сүйлөмүңдү окуп берчи. Алыска Африка деген жерде кулак кууп көз көрбөгөн чөлдө абдан тентек кол элек жашады. Ушул сүйлөм кандай сүйлөм экен? Жай сүйлөм. Азамат. Балдар туурабы? Ооба. Азаматсың. Азаматсың Жазел. Жазелге 1 гүл. Андан кийин гүл тобу даярсыңарбы? Ооба. Бир кезде жашыл десе жашыл, бийик десе бийик өскөн жалгыз даракка туш болушту. Азаматсыңар. Ырыс, ушул сүйлөм кандай сүйлөм экен? Жай сүйлөм. Жай сүйлөм экен, Балдар, жай сүйлөм деп эмнени айтабыз? Кана, кайсы топ айтып берет? Кана. Балдар, жай сүйлөм деп эмнени айтабыз? Кана гүл тобунан айдай жооп берип койчу. Жай сүйлөм ойду жайынча баяндайт. Жай сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлат. Мисалы, мен досума жардам бердим. Азамат эң жакшы деп жооп берди. Мен Айдайга 1 гүлдү берейин. Азамат. Даяр, кана ырыспы окуп берип койчу жай сүйлөм. Оюнду баяндайт. Жай сүйлөмдүн аягына чекит коюлат. Мисалы, мен мектептен келдим. Азаматсың. Жай сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлат экен. Ырыска дагы 1 гүл. Бүгүнгө канчасы? Чыл жуан айылдын 18. Чыл
салам. Бүгін күнгі дүйшембі. Балдар, сабаққа даяrsыңарбы? Ооба. Балдар, мен сіздерден эмне жөнүндө сурап жатам? Анда эмесе бүгүнкү өтүлө турган темабыз суроолуу сүйлөм. Сабагыбыздын максаты окуучулар сүйлөмдөгү кептеги маани боюнча маалымат алыша алат. Кепке жатуу көнүгүүлөрүн өнүгүү менен көнүгүүлөрдү таза, сулуу, катасыз жазганга калыптанышат. Балдар, бүгүн күнгө канчасы? Кайсы күн? Дүйшөмбү. Азаматсыздар, чын Куран айынын 12-си дүйшөмбү. Балдар, биз өткөн сабагыбызда акыра менен коделек жомогунун кайсы жерине келип токтолду элек. Кана ким айтып койду? Кана ким айтып койду? Кана күн тоонон айтегин жооп берип койчу. Биз коделек ачка болгон жеринен токтогонбуз. Азаматсың айтегинге дагы бир беребиз. Биз бүгүн коделек менен акыра жомогунун дагы берилген текстин 2-чи бөлүмү менен таанышабыз. Бардыгыбыз көн коюп олтурабыз. Бирок каркыраган чөлдө кайдагы от, шыгыраган кумдан башка серейген куурайда жок эле. Айласы кеткен коделек эми мен кантем? Акыра, жалбырактан мага да үзүп берчи деп сурады. Өзүң эле үзүп жечи деди. Акыра мойнун толгоп, коделек дарактын башына мойнун канчалык созсо да жете албады. Ыйрамсырап акырага митти. Акыра, кардым аябай ачты. Кур куйган мойнуңду берип турчу. Жалбырак үзүп жейин. Жок коделек. Ал кур куйганда менин мойнум. Мен сага өз мойнумду бере албаймын, деди акыра. Коделек ойлонуп калды. Акырага орунсуз суроо берип, аны капагын койгонун сезди. Ал эми кетирген каталыгын оңдогусу келди. Акыра, мени кечирип койчу. Мындан ары орунсуз суроо берип, сени капа кылбаймын, деди. Аны укканда акыра жүрүп кетти. Макул коделек, ар кимдин өзүнө жараша мойну болор, түшүндүңбү? Узун мойун эң үчүн керектигин билдиңби, деди да. Ага жалбырак үзүп берип жатып. Ошондон кийин коделек бирөөгө жөнү жок суроо бергенин койду. Ал ошентип акыра менен дос болуп калды. Балдар, силер акыра менен коделек жомогунун 2-чи бөлүмүндөн эмнени түшүндүңөр? Эмне жөнүндө экен? Кана ким айтып берип койду? Какыраган чөлдө кайдагы от? Бул акыра менен коделек жөнүндө жомогу экен. Азамат, акыра менен коделек жөнүндө экен. Коделек акырага эмне деп кайрылды? Акыра мага кур куйган мойнуңду мага берчи, мен дагы чөп үзүп жеп алайын. Сүрөт боюнча сүрөттү карайбыз. Коделек акырага эмне деп кайрылды? Мага кур куйган мойнуңду берчи дептир, тартып койду. Эмне кылды? Тартып койду. Коделек эмнени ойлонуп калды, балдар? Эмне жөнүндө ойлонуп калды? Акырага жөнү жок суроо бергенин ойлонуп калды. Акырага жөнү жок суроо бергенин ойлонуп калды. Акыра кечирдиби? Жок, Кечирди. Акыра коделекке эмне үзүп келип берди? Жалбырак үзүп келип берди. Балдар, силер ушу жомоктон эмнени өзүңөргө ала алдыңар? Жаныбарлар болобу, адамдар болобу, биз бири-бирибизди эмне кылышыбыз керек экен? Сыйлашыбыз керек экен, кечиришибиз керек экен, балдар? Азаматсыңар. Эми балдар, мен силерге суроо ушул өтүп аткан текст боюнча силерге суроо узатайын.
биздин жергебизде акыра жашайбы балдар? Жок. Ушу канан топ боюнча. Топ боюнча канан ким даяр канан? Кана баяр жооп берип койчу. Акыра биздин жергебизде жашайт бекен? Акыра биздин жерде жашабайт экен. Жашабайт экен. Азамат. Баягыда гүл менен баалап коеюн, Азамат. Африка деген кандай өлкө экен? Африка деген кандай өлкө экен? Канан гүл тоонан. Африка деген ысык өлкө. Азамат Нури. Африка деген бул балдар. Ысык өлкө экен. Коеюн. Азаматсың. Балдар акыра кандай жаныбар экен? Кана гүл тоонан ким жооп берип койду? Акыра деген мойну узун чоң жаныбар. Азамат, акыра деген мойну узун чоң жаныбар экен. Азаматсың Элжан. Сага дагы бир гүл берип коеюн. Эң жакшы. Коделекчи. Коделек кандай жаныбар экен? Кана Назик жооп берип койчу. Коделек биздин өлкөбүздө жашайт, анын кулагы чоң. Азаматсың Назик. Назик да абдан туура жооп берди, балдар, Коделектен биздин жергебизде жашоочу жаныбарларга кирет. Анын кулагы чоң. Азаматсың. Назикке дагы эң жакшы деп гүл менен баалап коеюн. Азаматсың балдар. Эми биздин кийинки тапшырмабыз балдар. Текстеги окуя болгон жерлер жөнүндө айтып беребиз. Күн тогу дагы, гүл тогу дагы даярданабыз. Канан 1 минутта убакыт текстеги болгон окуя тууралуу айтып беребиз. 1 минутта убакыт. Кана акылдаш. Кайсыл жерде болуптур балдар? Кайсыл жерде болуптур? Кана алек жооп берип койчу. Окуя Африка өлкөсүндө ысык өлкөдө болгон. Азаматсың. Бул окуя Африка өлкөсүндө. Африка өлкөсү кандай экен? Ысык экен, Азаматсың. Алекке дагы бир гүл менен баалап коеюн. Балдар, бул окуяга кайсыл жаныбарлар катыштыр? Кана бардыңыз. Жооп берген. Гүл тоонан. Айтемир кана жооп берип койчу. Мен акыра. Коделек менен акыра катыштыр, эң жакшы. Коделек менен акыра катыштуу балдар, кана күн тобу тууралап койгочу, туурабы? Азамат Айтемир. Айтемирди да бир гүл менен баалап коелу. Балдар, ушул окуядан силер эмне жөнүндө түшүнүп алдыңар? Эмне жөнүндө экен? Кана ким жооп берип коет? Акыра менен коделек жөнүндө түшүнүк алдык. Алар кандай жаныбарлар экен? Алар болсо Жаппай жаныбарлар бекен? Же үй жаныбарлары экен? жапай жаныбар жана үй жаныбар. Үй жаныбар экен, Коделек кандай жаныбар экен? Үй жаныбар деле үй жаныбар. Акырачы? Акыра Жаппай жаныбар жапай экен. жаныбар. Азамат. Дагы бир гүл менен баалап коелу. Бардыгыбыз ордубуздан туралы. Азамат сыңар балдар. Оңуна бир автобус эс алып калдыбы? Азамат сыңар. Эми биз кийинки тапшырмабызда текстеги суроолуу сүйлөмдөрдү туура жана таза жазганга аракет кылабыз. Эки топко 1 минутта убакыт берем. Текстеги суроолуу сүйлөмдөрдү таза жана туура жазганга аракет кылабыз. Кана убакыт
Ендеше балдар даярсызбы? Ооба. Кайсы топтон? Кайсы топ даяр? Кана гүл тобуна беречи. Кана айтегин. Жазган суроолуу сүйлөмдү окуп берчи мага. Эми мен кантем? Бул кандай сүйлөм экен айтегин? Суроолуу сүйлөм. Суроолуу сүйлөм экен, Балдар туурабы? Гүл тобундагы. Балдар туурабы? Ооба. Кайсыл жаныбарга берип жатат? Мен кантем деп Коделек өзүн айтып атат. Азаматсың. Эми ушуну доскага жазып койчу. Бул кандай сүйлөм экен? Суроолуу сүйлөм. Айтегин, ушул сүйлөм кандай сүйлөм экен? Бул суроолуу сүйлөм. Суроолуу сүйлөмдүн аягына кайсы белги коюлат экен? Суроо белгиси коюлат экен. Балдар туура айтабы? Ооба. Азаматсың. Айтегинди бир гүл менен баалап коелу. Андан кийинки сүйлөмгө ким даяр балдар? Гүл тобуна. Ырыспы. Сүйлөмүңдү окуп койчу. Балдар, ырыспы туура сүйлөм түзүптүрбү? Суроолуу сүйлөмбү? Азамат, кана бияка чыгып жазып коелучу. Балдар, ырыспы туура айтасызбы? Ооба. Ар кимдин өзүнө жараша моюну болоорун түшүндүңбү дейт. Ырыспы кандай сүйлөм экен? Суроолуу сүйлөмдүн аягына кандай белги коюлат экен? Суроо белгиси коюлат экен. Азамат, ырыспыны дагы бир гүл менен баалап коелу. Азаматсың. Балдар, дагы даярбызбы? Дагы ким түздү? Кана гүл тобунан ким түздү? Кана айдай. Сүйлөмүңдү окуп берчи. Узун мойнун эмне үчүн керек экенин билдиңби? Айдай. Бул кандай сүйлөм экен? Суроолуу Сүйлөм экен. Кана бияка жазып көрөчү. Балдар, айдай туура жазуу? Ооба. Узун мойнун эмне үчүн керек экенин түшүндүңбү? Бул кандай сүйлөм экен? Суроолуу сүйлөмдүн аягына кандай белги коюлат экен? Кандай суроо белгиси коюлат экен? Азаматсың. Айдайды да жакшы деп баалап коелу, бир гүл менен. Эми балдар, биз суроолуу сүйлөмдөрдү катыштырып класстер түзөбүз. Гүл тобу дагы. Суроолуу сүйлөмдөрдү катыштырып класстер түзөбүз. Гүл тобу да суроолуу сүйлөмдөрдү катыштырып класстер түзөбүз. Кандай гүлдүн түрлөрүн билесиң деген мисалдар. Кана бир минутта убакыт берем. Убакыт бүтү балдар. Кана даярбызбы? Гүл тобуна түшкөн класстерине көңүл бөлүп көрөчү. Кана ким даяр? Кана балдарга ырыспы? Гүлдөрдүн кандай түрүн билесиң? Байчечекей, роза, ромашка, астра, сирен. Кана ушуну доскага жазып көрөчү. Класстерди. Мен гүлдөрдүн кандай түрлөрүн билесиң дегенге түштүм. Мисалы, байчечекей, роза, ромашка, сирена, астра. Азамат, балдар туура түзүптүрбү? Ооба. Бул жерде кайсы сүйлөмгө карата? Класстер түзүп атабыз. Суроолуу сүйлөмгө карата эмне түзүп атабыз? Класстер түзүп атабыз. Ырыспыныкы туура экен? Туура жооп бердиби?
Азамат, айдай. Ең жақсы жооп берди. Туурабы балдар, кана күтүү? Ооба. Эң ушуну айдай доскага жазып берип койчу. Балдар, айдай суроолуу сүйлөнгө туура класстер түзүптүрбү? Ооба. Туура түзүп. Кана окуп берип койчу. Түзгөн класстериңди. Кандай оюндарда ойнодуң? Сен кайсы мектепте окуйсуң? Сенин үй бүлөңдө канча киши жашайт? Эми биринчи токтолобуз. Досторуң менен кандай оюндарды ойнодуң дейт. Бул кандай сүйлөм экен? Суроо. Аягына кандай белги коюлат экен? Суроо белгиси. Суроо белгиси. Кийинки сенин үй бүлөңдө канча киши жашайт дейт. Айтор. Сенин үй бүлөңдө канча киши жашайт? Эң аягында суроо белгиси коюлат. Суроолуу сүйлөм экен, а? Сен кайсы мектепте окуйсуң? Аягында суроо белгиси коюлат. Суроолуу сүйлөм экен, а? Туурабы балдар? Ооба. Азамат айдай. Суроолуу сүйлөнгө туура класстер түзүптүр. Азаматсың айдайды да бир гүл менен баалап коеюн. Анда эмесе балдар, биздин кийинки тапшырмабыз макалдарды чечмелеп, ал жомоку тиешелүү экенин таап алабыз. Жакшылык ай менен күндөй баардык элге бирдей. Жакшылык ай менен күндөй баардык элге бирдей деген кандай мааниде экен балдар? Бул болсо жакшылык кылышыбыз керек. Азамат, биз бири-бирибизге жакшылык кылышыбыз керек экен, э? Кийинки жаралганың чын болсо, пайда кыл, карап жүрбе. Кана ким жооп берет? Кана. Элдар жооп берип койчу. Күн тобунан Ар дайым кишиге жардам берүү керек. Азамат, биз ар дайым кишилерге эмне кылышыбыз керек экен? Жардам кылышыбыз керек экен. Азамат жана балдар, макалдарды туура чечмеледилер. Мен Элдарга дагы жакшы чечмелер үчүн гүл менен баалап коеюн. Нурелди дагы гүл менен баалап коеюн. Азамат сага. Эми балдар, сабагыбызды бышыктап бүттүк. Эми алган бүгүн аткарган иштерибизди баалайлы. Кана күн тобу канча упай топтоптур? Гүл тобу канча упай топтоптур? Кана санайбыз. Кана гүл тобу? 11. Балдар, кайсы топ эң жакшы аткарыптыр? Гүл тобу канча упай алыптыр? 11 упай алыптыр. Элер канча гүл алдың? 1 упай. Азамат, жакшы деп баалайм. Кана жазер канча гүл алдың? 1. Жазерди дагы 1 гүл деп бир гүл алыптыр, жакшы деп баалайм. Азамат, кана бая канча гүл алдың? 1. Байы да жакшы деп баалайм. Азаматсың. Айдайда топко жакшы жардам көрсөттү, э? Азамат айдайда. Бекжан канча гүл алдың? 1 гүл алыптыр, жакшы деп баалайлы. Айдайка канча гүл алдың? 1. Айдайканы да жакшы деп баалайлы. Айдай канча гүл алдың? 2. Азамат эң жакшы деп баалайлы. Айтайдын канча гүл алдың? 3. 3 гүл алыптыр. Айтайдын эң жакшы жооп бериптир, Азамат. Ал эми бул заттагы топко аябай жакшы жооп берди, Азамат. Ал эми гүл тобуна Назик канча гүл алды? Назиктагы топко аябай жакшы жардам көрсөттү, Азамат деп баалап коелу. Алтынайды дагы Азамат деп баалайды. Силерге жардам берди, да, балдар? Нурел канча гүлүң бар? 2. Азамат эң жакшы деп баалайды. Бул аябай жакшы аткарыптыр. Кырыз канча
Qancha gul aldın? Bir gul aldı. Kız soğukka. En yaxşı kaçtı. Azamat. Özgür. Qancha gul aldın? En yaxşı kaçtı. Azamat. Ayladagi to'rtov ayoy yaxshi jardam ko'rsatdi bolalar. Azamat. Nazik qancha gul olding? Azamat, Nazik yaxshi qatishdi. Yaxshi deb bolalar. Aytaymi tag'i gul tovuna ayoy yaxshi jardam berdi bolalar. Aytaymi. Azamat aytaymi. To'xtayim qancha gul olding? To'xtayim. Yaxshi javob berdi. Azamat. Әрине, Рүскелдегі топқоп, жақшы қалының ойы қошып, жақшы жауап берді, балдар. Азамат. Күн тоғы ең жақсы жауап беріп, 11 ұпай алғандығы үшін қол шаулар. Андан екте күн тоғы 8 ұпай алғандығы үшін дағы қол шаулар. Азамат. Балдар, азаматсына. Андан есе, үйге тапшырмаға бөлігі. Үй тапшырма 5-ші бөлігі. Жай сүйлемдерге, жана соғылу сүйлемдерді қачықтырып, сүйлем түзіп кересіздер. Сүйлем бойынша. Ушумен балдар, бізде бүгінгі сауалымыз аяғына келіп шықты. Сауалға ең жақсы қачып бердіңдер. Сіздерге çok rahat hayvan. Azamat.